Buurchak Feast деп аталган ярмарка болот экен, жарманке деп коебуз. Эми биздин Кыргызстан агрардык өлкө деп коебуз да. Анан барлык райондордо, областтарда негизинен жанагы картошка айдашып, анан арпа айдашып, анан кызылча айдашып, ушинтип эле оор болуп жүрүшпөйбү, же анын тиги пайдасын көрө алышпай. Анан ушул жактан караганда бул талас деген жерге сөздүн негизи эмесин табышты да. Абдан жакшы, Буурчак деген аябай ликвидный товарга айланды. Себеби бул мурун талас деле ушу картошка айдашып эле, убара болушуп эле, анан башка жанагы жер жемиштерин айдашып. Негизи бүгүн таласта Буурчак бул аябай тиги суроо талапка жооп берген экспортный потенциалы бар продукция айланды. Ошон үчүн жанагы ушу тиги Буурчак Фест өткөрүп атканы мен туура деп ойлойм. Муну өнүктүрүш керек. Анан барлык областтардан да барат деп атышат. Көрүштү, биринен бири үйрөнүп, бирине бири, значит, мындай көрүп, анан кийин жакшы болот да. Анан бул жаңы технологияны кантип сатыш керек, кантип упаковка жасаш керек, ушунун баарын бири-биринен көрүп анан үйрөнсө, мындай тренингтерди өтсө, жерди ийгиликтүү фермерлерге жакшы болот эле. Ошон үчүн 23 ноябрда Талас жергесинде өтө турган Буурчак Фест деген жарманкеге баардыгыңыздарды келип кетүүгө чакырамын.